Benim özümdегі маалымат менен бөлүшөйүнчү. Бул мага берди Кыргыз өлкөсүнүн өкмөтүнө караштуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын Финполдун тергөөчүсү берип атат. 150-18-97 сандуу кылмыш ишинде ошо жанагы Нур Телекомго өтүп кеткен жыштык боюнча булар айтып атат. Также по оперативным данным установлено, что в 2015 году покупателем лицензии, принадлежащей ОСО «Семьи Мобайл», являлось ОСО «Детективно-охранное агентство Контуркарт», где учредителем является Мухамбетов Нурбек, и ОСО «Лидер Сервис». «Семьи Мобайл» заключает с ОСО Нуртелеком соглашение о купле-продаже 100% доли участия в ОСО «Семьи Мобайл» на сумму $2 170 000 США. Демек, бул жигит КТ Мобайлдын башына барган жигит, мурун Семьи Мобайлдын башына болгон. Жанагы жыштыктардын өтүшүндө ушунун колу аркылуу өткөн. Эгер андан нары барсаң, бул 2007-2008 жылдардагы Кыргыз Телекомдо сатыкка аукционга чыгарууда ушулардын аттары жүрөт. Бул боюнча башкы прокуратура кызыгып койсоңуз болот. Кандайча ошо Мухамбетов Нурбек дегендин ошол эки компания менен ана ушунча миллиондук акчалар бар. Контуркарт, Лидер Сервис деген. Ким айтып бере алат ушуну? Мына көрдүңүздөрбү? Жооп жок. Бул дагы мен айтып аткан жана 8 кылмыш ичинде жүрөт да. Бул кылмыш ишинде кылмышка шектүү адам болуп жүрөт. Семьи Мобайл боюнча КТ Мобайлдын башына алып баратабыз да. Анан айлык албай иштенбейт. Айтып атасыңар, эчтекеси жок дейсиңер. Каяктан анда $2 170 000 чыгып калып атат. Бул менин маалыматым эмес да, бул мамлекеттик экономик кылмыштар боюнча Финполдун Жамгырчиевдин берген маалыматына жүрүп атпайбы? 2015 жыл. 2015 жыл. Семьи Мобайл. Мына ушундай мандемдүү нерселер бардан урматтуу комиссиянын төрагасы ушул дегеле жыштыктар боюнча мен негизден туура көрөм. Туура саясат кабыл алгансыздар. КТ Мобайл Кыргыз Телекомдун ичинде болуш керек. Бул мамлекеттик саясат. Маалыматтык коопсуздук, мамлекеттик коопсуздукка көз каранды. Туура чечим кабыл алгансыздар. А кептин бардыгы жанагы айлык алган балдарда болуп атпайбы? Ошолордун туура эмес саясатын болуп атпайбы? Туура айткан, сиз өзүңүздөр туура айттыңыз Мухаммед Дүйшөкеевич. Альфа Телеком менен Кыргыз Телеком экөө биригиштирип ушул жыштыкты пайдаланып бокат кылыш керек болчу да. Бул мамлекеттик саясат болчу да. А тигилерин болсо Кыргыз Телекомдун жыштыгын алып, Альфа Телекомдун акчасын алып, анан айлык алып туруп, анан ушундай алабармандык коротпайбы? Бул ачыкталып, айкындалып калбадыбы? Мына ушул жерден анан эми бүгүнкү жыйында бул азыр эми бул эсеп чоту бул юридикалык да. А бирок саясий, моралдык чечим деген бар да, алар ачыкка чыгып калбадыбы? Андыктан мен ойлойм, ушу комиссия чечимдери негизги ушул бул эми бүгүнкү каралып аткан комиссия отурумда негизинен бул юридикалык же болбосо бул баягы себеп боло турган нерселер, негизинен ошо түзүлгөн максаты комиссиянын максатына жетти деп айтсак болот. Анткени ошол жерге ошо жанагы кландык башкаруу саясаты болуп кеткенди биз моюнга алышыбыз керек. Ал эми ачыкталып, аныкталып калды. Баласынын айлык алганына чейин ачыкталып калды. Мына ушуга жол бербешибиз керек болчу да. Элдин кызыкканы ушул болот ата. Кимдин кайсы жакка барганын ал анан азыр саясат чыгарып жүрөт ушул депутаттык комиссия кандайдыр бир кайсы бир кошуна мамлекеттердин кызыкчылыгын колдоп аткан экенбиз да. Ушун уят. Мына кече Кыргыз Телекомдун бир 13 кишиси жазыптыр. Атаң көр ушул жердеги депутаттар баары чыккын чыгылыптыр да. Чыккынча ошол өздөрү да. Мына сиз Кыргыз Телекомго алып бардым деп айтып атасыз, ушунчалык биле турган кишиптер. Амата билбеген нерсе жок. Бул Шаршемиевдин оң колу. Кыргыз Телекомдогу кылгырдыктын бардыгын ошол жакта көзөмөлдөш үчүн алып баратат. А бул иштеп кеткен. 2007 жылы Максим Бакиевге жер сатып аткандар бүгүнө КТ Мобайл коштоп жүрбөйбү? Кыргыз Телеком менен кошуп туруп. Рахмат. Рахмат. Рыскелди Чыныбекович. Курманкул Токторович, мен оюм айтып коеюнбу? Макул. Рахмат. Рыскелди Чыныбекович, эми туура маселелерди айтып атасыз. Бирок мындай да бизде өзүбүз укуктук мамлекетпиз да, туурабы? Анан бирөө айтты, анан бирөө мынтти, бул кара деди, бул жаман деди деп баа бергениңиз туура эмес. Сиз баягы биздин өкмөттү
курамын карап атканда Шаршембиев жөнүндө айтпадыңыз беле? Ондай иштери бар дечи. Бирок мен териштиргенде эми юристтер түшүнөт бул жердечи. Факты боюнча козголгон болсо, аягына чыгарыш керек. Ошол фактыдан жүрүп отуруп, анан кийин бир жеке жак чыгат да. Ошол фактыга ким алып келген? Эгер Шаршембиев ошондой десе, Аматовду ошол фактыларга алып келген, телеком саткан, мен жанагы 1 гектар жерди да сизден угуп атам, анда териштирели азыр. Кандай болот? Да. Ушулардын баарын алып келип, юридикалык жактан баа берилгенден кийин орусча презумпция невиновности деген бар да, алдын ала бирөөнү күнөөлөгөн болбойт. Ошон үчүн мен айтып атам, сиздин оюңуз эгерде юридикалык жактан тастыкталса, прокуратура ошондой кылып тергөөнү жүргүзүп келип, соттон чечим чыгарып берсе, анда мен сизге кошулам. Мен маалыматтайм. Ошондой. Жанагылардын баарын тастыктайт. Анан мен азыр иштеп атканда сен кылмыш иши бар экен, сен иштеп аткан мекемеде деп мен баа берсем, анда туура эмес болуп калат да. Рахмат.